Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап, урматтуу менин жеке насаат кейжи порталынын күйөрмандары жана мухлистери, ошондой эле менин 2016-жылы Кыргызстан Ислам университетин бүтүп, бүгүнкү күндө биздин Оштогу Куран курсунда мүдүрдүн орун басары болуп, ошол эле кезде жапалактап мечитте имамдык кылып, акыркы кездерде биздин соц тармактарда жакшынакай өзүнүн насааттары менен аянба медиада Ошто өзүнчө жылдыз болуп келе жаткан биздин Шумкар шагиртибиз. Шумкар менин гана эмес, маркум Чубак устазынын да өтө ихластуу шагирттерден. Жараткан Аллах табарак ва кээде ошондой ниматка шүгүр кыл деген кезде Аллах табарак берген ушундай шагирттерибиз кээде карап, Кудайыма шүгүр биздин уучубуз кур эмес. Кудайыма шүгүр биздин артыбыздан да ушундай иманга, исламга чакырган актаак караны кара деп келе жаткан шагирттерибиз менен сыймыктанабыз. Жараткан Аллах табарак ва бүгүн ошо шагиртибизди ээрчитип келип, өткөндө эле Кара Койго ээрчитип бардым эле. Бүгүн болсо ушул Сары Челекте биринчи жолу ээрчитип келип кубанып, өзүбүздүн кээ бир инсандар айтат экен, бул Абшүкүр ажынын уулубу деп. Ооба, баягы бир инсандын аталары үчөө болот дейт. Өзүнү чоңойткон, ошо атадан төрөлгөн атасы болсо, экинчи ага илим бил берген атасы, ошондой эле үчүнчү буга кызын берген кайнатасы да өз атасы сыяктуу болот. Ошондой эле биздин эми негизги өзүмдүн уулум болбогон менен маанавий тараптан ошо биздин Кыргызстан Ислам университети бардык устаздарга уул болгон. Ушундай уулдарыбыз көбөйсүн, иманга, исламга, Куранга кызмат кылсын. Жараткан Аллах Таала бир гана Шумкарды эмес, бардык биздин бүгүнкү күндө Кыргызстанда Куран үчүн, пайгамбардын сүннөтү үчүн, элибиз, жерибизге, динибиз үчүн, мекенибиз үчүн кызмат кылып келе жаткан бардык шагирттерибизге Аллах Таала бекем ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Аллах Таала сүйгөн бенделерден, пайгамбарыбыз жана биз сыймыктана турган жигиттерден болсун. Кайрадан кайталайм, бул Аянба медианын жылдызы болуп келе жатат. Аянба медианы кээде мен айтам, бир аз жүгөнүңдү тартып деп. Ошондуктан дайым хикмат менен буга да азыр ушул жерде Аянба медианын жылдызы болгон Шумкарга Аллах Тааланын бул аяты менен эскертем. Аллах кереметтүү Куран-ы Керимде «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана важадилхум биллатихи ахсан». Алланын жолуна чакыргын. Бул пайгамбарга болгон буйрук, пайгамбарга болгон буйрук өзүнүн үммөтүнө да тиешелүү. «Уд'у иля сабили раббик». Раббыңдын жолуна, иманга, исламга чакыргын. Эмне менен? Бил хикмати, даанышмандуулук менен, акылдуулук менен, важадилхум биллатихи ахсан. Кээ бир инсандар менен талашкан кезде эң жакшы жол бар, жакшыраак жол бар. Жакшы сөз бар, жакшыраак сөздөр бар. Кээде ачуу калтырбастан ошо даанышмандуулук менен иманга, исламга чакыруусуну каалаймын. Бар болгула, аман болгула. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.